Саламатсыздарбы урматтуу билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Берилген тасмада окуучулардын маалыматтарды редакциялоо процессин карап өтөлү. Сол тараптагы менюдан уюмдарды тандап, берилген жумушчу баракчадан окуу жылын, деңгээлин жана классын тандайлы. Айта кетчү нерсе, берилген видео колдонмо бардык билим берүү уюмдарынын деңгээлдерине туура келет. Сизге тандалган класстын окуучуларынын тизмеси ачылат. Керектүү окуучуну тандап, редакциялоо баскычын басабыз. Ал калем түрүндө. Редакциялоо баскычын басып, тизмеден мурун сиз тандаган окуучу көк түс менен белгиленип, төмөндө вкладкалар сунушталат. Вкладкаларды тандап, басып, сиз окуучу жөнүндө жаңы маалыматтарды кошуп же оңдой аласыз. Эмесе ушул процессти карап көрөлү. Мисалы үчүн, окуучунун байланыш маалыматын кошуп көрөлү. Ан үчүн байланыштар вкладкасын тандап басабыз. Андан соң кошуу баскычын тандайлы. Тилкелерди толтурабыз. Тибин көрсөтөбүз. Маанисинде номерин көрсөтөбүз. Айта кетчү нерсе, телефондун номерин киргизүүдө сиздер 996 кодун колдонуңуздар. Приоритетте оба деп тандап, сактоону басабыз. Биздин номер кошулду. Бул схеманы колдонуп, окуучулар жөнүндө бардык маалыматтарды кошо аласыз. Белгилей кетүүчү нерсе, кошулган маалыматтардын негизинде вкладкалардын түсү өзгөрүп, жана саны көрсөтүлөт. Ушул эле жерде класстардын, топтордун болгон окуучулары боюнча маалыматтарды төмөндөгү тизмек боюнча кошуу же оңдоо мүмкүн. Мисалы үчүн, окуучулардын тизмеги боюнча кийинки окуучунун жаңы маалыматын кошуп же оңдоп көрөлү. Мисалы, биздин тизмекте азырынча 2 окуучу. Эгерде тизмектин өйдө жагындагы окуучуну тандасак, ал үчүн дагы вкладкалар ачылат жана маалыматтарын жаңыртып кошсоңуз болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сак саламатта болуңуздар.